Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Баткен облусу Кадамжай району Актурпак айыл аймагындагы Жаш Тилек айылынан жер үй сатылат экен. Азыр баратабыз. Мечитте зор түштүр, өтө сонун түштүр мечит. Машалла. Азыр барып жол тегиз, караңыздар. Базарга жакын жер Жаш Тилек айылын көпчүлүк жакшы билет. Ошол жерден азыр үйдү көргөзүп кетебиз. Жөнөкөйлүгүн көрдүңүздөр, мына дуалдары дагы жөп жөнөкөй лай дуалдардан. Бул нерсени бир аз силерге көргөзгөнүн себеби жөнөкөйлүгү чакырат бул дагычы. Ушунчалык акчабыз көбөйгөн сайын үйлөр өзү бийик кылып тосуп, бекитип, тосуп дегенде аке. Ушундай заман келатат, караңыздар. Жерлер сүйүнүп кетти, мына караңыздар. Пакса дуалдар. Жаш Тилек айылы жетейин деп калдык, көргөзөбүз. Көрүүчүлөр, сиздерге практически көргөзүп жатабыз. Мына ылайды сүрттүк, мына жаандар, ылайлар, мына Жумса болобу деген жок да. Жугудат, мына караңыздар. Жык шалтак немени сүрттүк. Мына ылай сүртүрдү. Бир туугандар, азыр эми мына насос менен биз жуабыз, мына жууп атабыз. Бисмиллахиррахманиррахим деп вазылдатып мына. Мына урматтуу көрүүчүлөр, негизги жолдон жана сиздер көргөн асфальттан 15 мүнөт ичкериге кирдик. Суудун башы, мына караңыздар, мына кышында дагы суу токтобой агып жатат. Ошондой эле бул жакта 25 сотых жери менен мына караңыздар, даяр бүткөн үй. Экинчи кабаты бүт элек. Азыр бир катар ичин көрүп чыктык. 6,5 миллион кеми бар экен. Туугандар, баасын эмикте башта эле айтып коеюнчу, сабырсыздар мына угуп алды. Бирок үйдү кызыгып бир көрүп чыксаңыздар, аябай сонун экен ич. Өтө кеңири, кенен түшкөн. Мына бул жагы муну гаражы менен кошулуп 18, бул жагы 15. 18ге, мына 18ге мындай 15 болуп түшкөн экен мына үй. СК блок. Жүрүңүздөр, нар жагынан баштап көргөзөйүн. СК блок бүткөн жери кайсы жерге чейин экен деп. 6,5 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү телефон номерлерге чаласыздар. Мына суу токтобой агат экен, суудун башы. Суудан в общем проблема жок. Көчөттөр, бактар тигилген, көчөттөрү мөмөгө кирип калган. Как раз басканча силерге песка блок менен урулган дуалдын дагы сапатын көргөзүп баратам. Түздүгүн да көрүп коюңуздар. Ошондой эле бул жерде пена блок, пеноблокту экинчи кабат пена блок жеңил го. Ошо экинчи кабатты мындай эмелерине бөлүп бөлмө кылып урулуучу үчүн алып келип койгон. Мунусу да кошуп сатылат. Темир трубалар менен мына караңыздар. Бул жагы гараж болгон. Мына көрдүңүздөрбү? Мына цемент болгон. Сразу сүйлөп кетейин сиздерге. Бетон 1 метр чукуланып, атайын 4 катар арматурлар токулуп, өтө жакшы цемент кошулуп, ушундай болуп куюлган экен. Мына алдыңкы көрүнүшүгө келдик. Күнгөй, чыгыш, күнгөй тарап, бул тарап болот. Ошондо күнгөйгө карама каршы карата бул жака карап түшкөн экен үй. Бул жак жер, бак, мына бак менен бир аз тааныштыра кетейин. Бул жерде шабдалы, гелаз, алманын түрү, өрүк, бүт бардыгы эгилген. 25 сотых жер. Мына кийин болсо, мынакей трубалар коюлган, мына стяжка, бетондор дагы жакшы сапаттуу болуп куюлган экен. Сиз түшүнүңүздөр, кыскасы мына гараж менен кошулуп, бул жагы мына 18, бул жагы 15, 18ге 15 болуп түшкөн. Мына Масалиев көчөсү 39-үй, мына табличканы чыгарып койдум. Масалиев көчөсү 39-үй. Бисмиллахиррахманиррахим деп мына кафелдер коюлган. Толук бүтө элек, бирок майда чүйдө жумуш иштери калган. Мына эмкөз почка да коюлган душка. Бул жактары да кадимкидей иштейт экен. Мына душ бардыгы иштейт. Болгону бул жерде азыр бүгүнкү күндө жашабайт экен бул жердеги
адамдарчы. Ошого мына күзгүлөр коюлган. Буюмдарды алып кирип коюптур. Эмнеге сатат экен десеңиздер, өтө деле таң калып жылап болмоңуздар, талаш тартышта эмес, бүт бардыгы жакшы болгону, үйдүн ээси ушундай ойлонуптур. Мен башка жактан үй алып, шаардан үй алып, баягы ошондой пландары бар экен. Мына эшикти караңыздар, мына эшик дагы оор, бронированный эшик. Көрдүңүздөрбү, эшикти ачып койдук. Жүрүңүздөр эмесе, мен сиздерге үйдүн ичини көргөзүп тааныштырып кетейин. Бөлмөлөрдү бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Үй дагы, коридор дагы укмуш салынган экен, караңыздар. Өтө чоң болуп мына. 1, 2 мына. Бул жагыда 3, 4, 5, 6 комнаталуу экен. Бул жерге гардероб кылат экен. Ушул жердичи гардеробко калтырган. Киргенде эле сол жактагы ушул эшиктерди көрдүңүздөр, мына потолокто көргөзүп кетейин сиздерге. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп мына караңыздар, өтө сонун килемдерди төшөп койсо. Конок тосуучу бөлмө. Светтер бар, мына жанат. Өчтү, мына люстра. 6,5 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү телефон номерлерге чаласыздар мына. Үй өтө сонун түшкөн, бекем болуп түшкөн. Караңыздар. Бойлор дагы жакшы, мына жыртылып тытылып кеткен эмес. Ошондой эле мына аква эшик терезелер. И плюс сетка да коюлган, мына даяр. Ушуларды да көргөзүп кетейин мен. Жаап көрөбүз бул жакты эми бул жакта чайлы, бул жак кухня экен. Мына кухня. Арестон нары душ, билесиздер, ошол душ. Душка дагы суу өтөт, муздаткыч. Бул жагы кухня болот, мына достор, мына кафелдер коюлган, ошол жагга бүт бир катар газ плита эмелер коюлуп. Мына ал жерде мына моору түтүн чыгып кетүүчү эшик дагы калтырылган мына жерде. Бирок өтө жакшы салган экен. Эшиктер дагы бүт бардыгы окшош, мына караңыздар. Окшош. Апа-апакай түстөгү гүлдүү эшиктер. Бул жагы дагы бүтүп эле калган үй. Жөн гана склад кылып койгон, майда чүйдө буюмдар коюпчу. Полдор кагылган, чаткал. Андан кийин бул жактагы бөлмөгө киребиз, мына караңыздар. Башкача дизайнда мына обой чапталган дагы. Мынакей. Конок тосуучу бөлмө бул дагы. Чоң. Душ бар, кухнясы бар, үй бүткөн. Бүт бардыгычы. Тем более ушунчалык чоң үй. 18ге 15 болуп түшкөн. Анан аква эшик терезелер менен караңыздар. Бул жагына да сеткалар коюлган. Плюс пескоблок урулган, алды айланып тосулуп. Еще экинчи кабатындагы үй кылса болот. Бираз иштери калган. Плюс пеноблокты алып койгон. Багы 25 соток. Суудун алдында. Бул 6,5 миллионго менимче татыктуу эле деп ойлоймун. Эшикти чабайлы. Кеттик анда эмесе, бул жака жүрөлү. Мына караңыздар. Бул жер атайын тапчан экен, өтө сонун, караңыздар. Бул жака дагы аква, бардык терезелер, аква эшик терезелер коюлган. Андан кийин болсо бул жагы мына жидкий бой менен гүлдөнүп жасалган бүткөн бөлмө бул дагы. Эшиктери бүт бардыгы окшош, караңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 эшик коюлган. Окей. Бул жагы дагы мына детский комната кылыптыр. Дивандары менен мына. Көрдүңүздөр, Эми сиздерге бул жакты көргөзөйүн. Экинчи кабатка ушул жерден көтөрүлөт. Азыр убактынча тосулуп жабылган. Көрдүңүздөрбү? Тепкичтери бүткөн, даяр болуп турат мына. Болгон экинчи кабат бүтө элегине мына жерде мына өсүп кылып тосуп коюшкан. Мына үйдүн ичини көрдүңүздөр.
Биз эми тышкы бул тарабын көргөзүп кетебиз. Мына караңыздар. Экинчи кабатына дагы аква терезелер коюлган. Бүтүп эле калган. Бир иштери калган. Ана бул жагы үйдүн бул чети. Караңыздар. 2 комнат кылып. Үстүдө канча комнат болуп калат ошондо? Проект боюнча, үстү дагы 5 комнат болот экен, караңыздар. Жана балдары көп балалуулар алып койсоңуздар, өтө сонун да, укмуш. Бул жакта кошуналар, суу, мана сууду көргөзүп кетейин сиздерге. Суу ар дайым кышын жазын агып турат экен. Көрдүңүздөрбү? Лотокто дагы суу агат, бул жагында дагы суу агат. Көрдүңүздөр, кыскасы төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар дагы, байланышка чыгып, мен азыр басында сиздерге айттым, менимче түшүнгөн адам, азыр строй материалдардын бааларын билген адам туура эле жыйынтык чыгарат деп ойлойм. Өтө жаман негатив жазбай, жакшы комментарий калтырат деп ойлойм. Анткени строй материал дагы аябай кымбат, үй кандай түшкөнүнө билесиздер. Келишиңиздерге аны көчөт дагы чоңойтабыз, уже пытап атат, даяр кылып коет мына. Бүт бардык көчөттөр бар экен бул жерде. Бул жагында болсо гараж. Бул жака дагы вот аква терезелер коюлуп, караңыздар, вот апшикө болуп тосулган, мына түнүкө менен чөчүп коюлган. Бетон 1 метр чукуланып астыга 4 катар арматура токулуп тургандан коюлган экен. Атасы саган экен да, союздун адамы ушинтип салат. Бул жагы гараж, мына караңыздар, узун спринтер да батып кетет, мына үстү бийик. Мына көрдүңүздөр, Ошол, урматтуу көрүүчүлөр, жакшы ой пикир калтырып алып коюңуздар. Биздин дарек Кадамжай району Ак-Турпак айыл аймагы Жаш Тилек айылы. Мына бул жактагы кошуналарыңыздар. Каттар кошуналар, бул жагы бүт айылдар. Бул жагы үлүш жерлер. Нар жакта да айылдар бар мына. Тоого чейин айыл. Кыскасы бул айылдын ортосу эле деп айткандачы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.